Итак, слева от меня боец весовой категории 93 килограмма, его вес составляет 80 килограмм, рост 80 сантиметров, ему 25 лет. Представляет команду Fighter KG, Кыргызстан. Тренер Кенжибек Шукиров, тренер боевой псевдоним Амирхан Акимов Уланбек. Его соперник в красном углу. Весовая категория 93 килограмма, ему вес составляет 92 килограмма. Рост 175 сантиметров, ему 26 лет. Чемпион Узбекистана по джиу-джитсу. Бойцовский клуб Ахмат, тренер Кадыр Надыров. Встречаем Юсупов Мухаммад. Саламатсыздарбы, кадырман мекендештер. НТ Спорт телеканалы назарыңыздарды Баткен обласынын Лейлик районуна караштуу Исфана ошол шаарчасына бурмакчыбыз. Жана ВФ 78 Pro Fight 33 мелдешинин ошол эң бир мыкты мушкерлердин ортосундагы мелдештерге дагы келип жеттик десек болот. Демек 93 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги кармаштар көк бурчтан чыккан биздин мекендешибиз Уланбек Акимов ага каршы өзбекстандык Мухаммад Юсупов. Демек Мухаммад Юсупов азыр жон жерден ошол джиу-джитсу менен дагы алектенбегенин көрсөтөт. Ал эми Уланбек Акимов Fighter KG клубунан анын дагы грэпплингге мыкты. Демек жерден каршылашынан ошол менимче оңой менен дагы жеңишти тартыра койбосо. Ал эми кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болмокчумун. Мушкерлер болсо бизге сөз түрдө өзлөрүнүн ошол бардык жактан кандай гана учурга болсун мыктылыгын көрсөтүүгө даяр. Демек Уланбек Акимов 25 жашта, боюнун узундугу 180 сантиметр. Ал буга чейин профессионалдык рингде беттешип көргөн эмес. Жана ушул спорттогу кайманаты Амирхан деген экен. Демек Амирхандын ошол рингде дагы адилеттүү хан боло алабы экен, аны байкап көрөбүз. Мухаммад Юсупов 26 жашта, боюнун узундугу 175 сантиметр. Надир Кадыровдун кол алдында Ахмат ошол спорт клубунда дагы машыгып келет. Жана албетте октагондун сеткасын ошол кармабоого дагы эскертүү берет. Демек жок. Мухаммад Юсупов ой, куаттуу жалгыз сокку менен кирип барды. Анын бардыгын Уланбек Акимов тосуп алууга дагы даяр. Жана чындыгында азыр биз ушул эскертүүрү дегенбиз, бирок мынтип колдорун гана чүрүүгө чакырат. Чындыгында эми торду кармоонун кереги жок. Адамдашы алдаганча ушул тулку денеси боюнча дагы чымыр денелүү экенин көрүбүз. Аны мындай спортчуларды кармоо дагы алдаганча кыйынга турат. Жана кезектеги тейкдаун Мухаммад Юсуповдон бар. Жана өзбекстандык спортчу каршылашынын үстүнө келип туруп алгандан кийин балким аны ушул күрөшкө эмес, өзүнө жакын жолотпой Уланбек Акимов уруп теуп аралыкты сактап беттешип өткөрсө дагы мыкты болор беле. Анысын дагы ким билсин, байкайбыз, көрөбүз. Азырынча колдорун толугу менен байлап алды. Мухаммад Юсуповдун буттарын ошол жакшы сөзүн билебиз. Ал күрөшүп андан ары жерге жаткырып алгандан кийин өзүнүн соккуларын дагы орундатууга умтулат. Ал ортодо мекендешибиз Амирхан ошол мыкты коргонууну көрсөтөт. Жана Fighter KG клубунун өкүлү азыр ушул 3 мүнөттүк убакыт гана эми артта калды. Андыктан толугу менен каршылашынан ушул коргонуунун кажети жок. Ага муш узатып өзүнүн дагы ушул соккуларын көрсөтүш керек. Ой-ой. Улан деп күйөрмандардын сүрөнгө алуусу дагы өзгөчө. Мунун дагы башка себептери болушу толук ыктымал. Анткени ошол жергиликтүү мушкерлерде мындай өзгөчө сүрөнгө аларын дагы жакшы билебиз. Жана азыр Уланбек Акимов менен Мухаммад Юсупов бири-бирин кармоодон майнап чыкпагандан кийин эми албетте алар туруп беттешти өткөрүшү зарыл. Жана Уланбек Акимов каршылашын толугу менен күтөт. Ал ортодо Мухаммад Юсупов
Дагы бир ыңгайлуу жерге келип алды. Ой-ой. Өзүнүн үстүнө отургузбаш керек эле Бали. Мына ушул жерде Уланбек Акимов. Жоңгуна ушул атаандаштын үстүнө чыкпай бир нече миңдеген ушул адамдардын кубанычына дагы менимче түрткү болду. Дагы азыр беттештин бүтөрүнө 45 секунддай убакыт калганда жергиликтүү көрмандар дагы улан деп сүрөнгө алат жана каршылашынын үстүнө отуруп алган Уланбек Акимов. Мына эми абайлоо менен ушул беттешти өткөрсө болот. Бирок жиу-джитсучу Мухаммад Юсупов ал көпкө создук турбай эле беттешти өткөрүүгө даяр жана ой өтө бир агрессивдүү түрдө мелдешти убактысынан мурда дагы жыйынтыктоого анын ашыгып жатканын көрүтөбүз. Канча дагы байкайбыз, каптал хуктары бар жана мынтип алгачкы раунд соңуна чыгат жана биз албетте спортчулардын ортосундагы экинчи раундда мелдеш өзгөчөлөр чындыгында бүт эле. Анткени мына биринчи раунддун соңунда алардын тирешүүсү, беттешти өткөзүүсү мыкты бир деңгээлде курчуп бараткан. Күтөбүз экинчи раундда. Второй раунд. Жана экинчи раунддун ушул башында дагы мекендешүүсү сүрөнгө алгандар көп. Ой, каршылардын көздөйүн ушул хайкикти орундап көрдү. Андан майнап чыккан жок, айланып деп көрөт. Албетте эгерде мындай орунсуз тепкилердин дагы кереги жок болгондо ошол болушунча шаңдык айлык менен абайлоо менен каршылашына кирип барбаса анда Уланбек Акимовго бир аз кыйын болуп калат. Дагы Мухаммад Юсупов жалгыз кубаттуу соккуларга басым жасап көрдү. Андан ары эми жиу-джитсучу мынтип каршылашына кирип барып өзүнүн кубаттуу соккуларын жолдоп жатканын дагы көрдүбүз. Жана азыр өзбекстандык спортчуну болушунча өзүнө жакын жолотпой ушул кубаттуу соккулар менен дагы Уланбек Акимовдун аракеттери керек. Ал ортодо 3 бурчтук ыкмасына Уланбек Акимов мунтуга умтулат жана буттары өтүп кеткен экен. Ошол жерден эми ушул барыбызга түшүнүктүү ачыш үчүн треугольник десек болот. Жоксо 3 бурчтук ушул ыкмасы менен да каршылаш мунтуга ыңгайлуу бир кез келип калгандай. Аны менимче файтер кежинин спортчулары мыкты орундаганды дагы билет. Каршылашын болушунча өзүнө киргизбегенге умтулган жана жок мелдешти мынтип токтотуп койду жана өзбекстандык Мухаммад Юсупов мынтип мүнөт номурда жеңишке жеткен да көрүбүз. Чындыгында Амирхан деп аталган ушул кайманатка ээ болгон Уланбек Акимов треугольник алып кеткенге дагы даяр болуп бараткан. Биз мына ошол 3 бурчтукка алабы деп дагы күткөнбүз, бирок жок. Соңунда Мухаммад Юсупов жеңишке жетип олтурат. 31 секунду. Остановка секундантами. Победу одержал Юсупов Мухаммад. Демек, Мухаммад Юсупов жеңишке жетет. Бул жерде Уланбек Акимовдун секунданттары мелдешти дагы ошол жүрүшүн токтотуп койгон экен. Канча дагы аманчылык, ден соолук каалайбыз. Мастер спорта международного класса по тайскому боксу. Бойцовский клуб Шумхар, Лейлек. Профессиональный рекорд. 2 победы, 1 поражение, 0 ничьи. Тренер Шевченко Елена, боевой псевдоним Шапкалды. Встречаем Матисаев Так, справа от меня боец весовой категории 71 килограмм. Рост 173 сантиметра, ему 23 года. Мастер спорта по кикбоксингу. Победитель турнира по кикбоксингу 2017. Серебряный призер чемпионата Республики Таджикистан 2018 по ММА. Профессиональный рекорд. 2 победы, 1 поражение, 0 ничьи. Бойцовский клуб Рудоку.
Тренер Рачабов Хасан. Встречаем Шарипов Идибек. Бойцы в середину. Демек, ошол 71 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги мелдеш Идибек Шарипов жана Бекжан Матысаевдин ортосундагы кармаштар. Биздин мекендешибиз 23 жашта. Ал ошол эл аралык класстагы тайбокс боюнча спорт чебери жана буга чейин профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп, анын ошол экисине жеңишке жетсе, бир иретте жеңил үзасын тартып калган Елена Шевченконун кол алдында машык келген Бекжан Матысаевдин сапкылдык деп аталгандагы ошол кайман аты бар жана сапкылдык мынтип тайбокстун эрежелери менен да атаандашын көздөй ишенимдүү кирип бара алды. Ал эми ошол Идибек Шарипов, тажикстандык спортчу, 23 жашта, тайбоксчулар каршылаштарынын соккуларынан качпайт болгонун ошол аны күтүп тосуп алганы бул жерде эми Бекжан Матысаев үчүн чоң бир азырынча пайда алып келет. Бекжан Матысаев бирде оң кол менен, бирде сол кол менен каршылашын оңго солго калчап жатканын дагы көрүүдөбүз. Андыктан менимче Бекжан Матысаевдин абайлап беттешти өткөрүүсү дагы керек. Ал ортодо ошол бул тажикстандык спортчунун боюнун узундугу 173 сантиметр. Ал кикбоксинг боюнча спорт чебердигине талапкер жана кикбоксинг боюнча ошол өлкөсүнүн биринчилигин жеңип алган. Андан сырткары ошол ММА боюнча 2018 жылы Тажикстанда өткөн мелдештен күмүш байгесин дагы жеңип алган. Профессионалдык рингде ал дагы атаандашы сыяктуу эле 3 беттеш өткөрүп, экисине жеңишке жетип, бир жеңил өзасын тарткан. Ал Рудоки спорт клубунда Хасан Рачабоевдун кол алдында машык келет жана Идибек Шариповдун кайманаты жок. Сапкылдык азыр жолсом ошол Бекжан Матысаев каршылашмын үстүнө олтуруп алып, кубаттуу соккулардын бардыгын жолдого дагы даяр. Чындыгында беттештин башында эле ошол тайбокстун тепкилери менен, тайбокстун коргонулары менен Бекжан Матысаев беттешти өткөргөн. Каршылашынын колунуга чамасы менимче келбей бара жатат жана соңку күчтөрүн топтоп азыр Идибек Шарипов каршылыкты мыктылап көрсөтүүгө дагы даяр. Чындыгында спортчулардын амандыгы, ден соолугу башка орунда турат. Ушул жерден Бекжан Матысаевдин бир-эки кубаттуу соккусу орнога турган болсо, анда мелдеш өз мөөнөтүнөн мурда дагы токтоп калары талашсыз. Демек жок, канча дагы Идибек Шарипов мынтип коргонууга жарабай калгандан кийин сапкылдык чындыгында эле ошол кыргыз элинин керегине жарай турган, угуна сап боло турган спортчулардын бири экенине дагы биз ишенгибиз келип олтурат. Канча дагы ишенимдүү жеңиш менен аны чын жүрөктөн куттуктайбыз. В первом раунде за 2 минуты 38 секунд техническим нокаутом победу одержал Матысаев жана Бекжан сапкылдык Матысаев 2 минут 38 секундада техникалык нокаут менен жеңишке жетет. Чындыгында биздин ошол Кыргызстандагы Елена Шевченко машыктырган тайбокс боюнча спортчулардын бардыгы күчтүү. Алардын катарында азыр UFC'де жүргөн Валентина Антонина Шевченколар, ошондой эле Рафаэль Физеевдер дагы бар. Слева от меня боец с синим углом, весовая категория 61 килограмм, рост 72 сантиметра, ему 21 год. Он является мастером спорта по грэпплингу, мастер спорта по ММА, мастер спорта по боям без правил. Профессиональный рекорд 5 побед, 1 поражение, 0 ничьи. Тренер Махамов Сагын Байсалов Талант, боевой псевдоним Орел. Команда Амир, встречаем Эскенбаев Мехтыбек. И его соперник в красном углу. Весовая категория 61 килограмм, рост 73 сантиметра. Ему 19 лет. Представляет команду Таджикистан. Мастер спорта по джиу-джитсу. Победитель международного турнира по боевому самбо. Бронзовый призер Республики Таджикистан по джиу-джитсу. Профессиональный рекорд, 1 победа, 0 поражений, 0 ничьи. Бойцовский клуб Рудоку. Тренер Рачабов Хасан.
Shakirov. Demek 61 kilogramga чейинки салмак чембирдиктеги беттештер биздин мекендешибиз Мыктыбек Өскөнбаев. Көк бурчтан ага каршы Тажикстандан келген Акбар Шакиров. Демек, ушул тажикстандык мушкер менен тааныштырып баштайлы. 19 жашта, боюнун узундугу 173 сантиметр, jiu-jitsu боюнча спорт чеберчилигине талапкер, эл аралык ушул көчүрмө самбо боюнча мелдеште жеңишке жеткен жана jiu-jitsu боюнча Тажикстандын коло байгесинин дагы ээси. Ал профессионалдык рингде бир беттеш өткөрүп жеңишке жеткен Хасан Раджабоевдун кол алдында Родоки спорт клубунда машыгып келет. Ал эми каршылашуунун үстүнөн мынтип муунту менен өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзүүгө умтулуп жаткан Мыктыбек Өскөнбаев 21 жашта грэпплинг боюнча спорт чебери жана грэпплинг боюнча биздин өлкөбүздүн ошол чемпиону дагы атыга алган. Ал профессионалдык рингде 5-6 беттеш өткөрүп 5-inde жеңишке жетсе, бир рет жеңил жазасын тарткан. Талант Байсалов менен Сагын Маккамовдордун кол алдында Амир спорт клубунда машыгып келген спортчунун кайманаты Орел жолсо бүркүт жана биз бүркүттүн канчалык деңгээлде ушул көрөгөчтүгүн, чапчаңдыгын өзүнүн бийиктен ушул алдыйды көздөп таштайын дагы байкайбыз. Жана азыр Акбар Шакиров болушунча ушул күрөш менен дагы кармашты жүргүзгүсү келет. Канча дагы jiu-jitsu'нун азыр ыкмаларын бул жерден колдонууга умтулууда. Бирок грэпплинг дагы ошол jiu-jitsu'га туруштук бере ала турган спорт экенин бардыгыбыз жакшы билебиз. Андыктан соңуна чейин байкайбыз, кимиси мыкты боло алат, кимиси жеңиштин ушул өз карамагына дагы сактай ала турганын. Жана Мыктыбек Өскөнбаев Ваттуу соккуларды жолдойт. Ал ортодо Акбар Шакиров кандай айламал ойлоп табышын билбейт. Болгону каршылашын байлап, ошол соккуларды жолдотпого дагы умтулууда. Чындыгында спортчулардын азыркы өткөрүп жаткан белдештерине баштарынын ар бири экөөндө да болушу мүмкүн. Үч бурчтук алып кеттүүгө Акбар Шакиров умтулган, бирок аны Мыктыбек Өскөнбаев эч кандай ушул теңине албай гана ишендирип кетет. Буттарын дагы кармап алды. Эми кааласа оңго, кааласа солго калчап туруп андан кийин кирип барса болмок, бирок андай кылган жок. Жана ал ортодо каршылашын белине киргизип алат. Жана Акбар Шакиров ошол жерден тейкдаунга кетирүүнү орындатабы же болбосо Мыктыбек Өскөнбаевден бул раундда коргонууну гана карайбы, байкайбыз, ашыгышпайт. Жана Мыктыбек Өскөнбаев менен Акбар Шакиров ашыгышпайт болушунча Салкын Кандулов менен дагы белдешти өткөрүүгө умтулушууда. Бир аз мелдештин ошол жүрүшүн алар ашыкпоо менен дагы өткөрүүгө умтулат. Байкап көрөбүз жана спортчулардын кандай ушул жеңиштерге жетүүгө умтулууларын байкайбыз. Чынында грэпплинг менен jiu-jitsu'нун азыр ошол тиреши, андыктан бул спортчулардан көбүнчө подсоклар эмес, ушундай күрөштөр деле мелдештин башына күткөнбүз. Ал ортодо убакыт болсо 50 секундадай калат. Жана ушул 50 секунданын ичинде соңуна чейин спортчулар кармашып өткөрүп жиберсе дагы таң калууга эч кандай негиз жок. Азыр Мыктыбек Өскөнбаев болушунча
Каршылашма ушул тейкдаунга кетирип андан ары үстүнө чыгып алып сокуларды жолдого умтулган. Ал эми Акбар Шакиров болсо аны байлап алып өзүнө жакын жолотпой бул раундтун балким ушул машыктыруучулардын дагы кеңеши спортчуга керек болушу толук ыктымал. 19 гана жашта жана биздин мекендешибиз деле ушул машыктыруучулардын ушул көрсөтмөсүнө муктаж болгон курагы. Ал 21 жашта жана мынтип жакын аралыктан кубат сокуларды жолдоп көрүүгө умтулду дагы. Алгачкы раунд жыйынтыкталгандан кийин ой. Чындыгында жаш спортчулар эмоцияларын кармай албайт, андыктан экинчи раундда күчтүү болот. Акбар Шакиров бул ирет эми экинчи раундтун жүрүшүндө биринчи номурда иштеп көрүнүп өксөгөндөй кирип келген, бирок мынтип кайрадан артты көздөй кетенчиктеп башлагандан кийин анын биринчи номурда болуш иштөөсү менимче ошол орундолбой калышы дагы толук ыктымал. Жана Мыктыбек Өскөнбаев каршылашын бутуна өткөрүп алды. Jiu-jitsuчу өзүнүн үстөмдүгүн партерде жосон ошол жерде жүргүзгө умтулат, бирок муунтуп кетүүгө эч кандай ал умтулган жок. Чындыгында кайсыл спорт менен көрөк алектенсе ошол спорттун жүрүшүнө дагы көрөк басымын жасайт жана буттарды азыр байлап алып андан ары каршылаштын колдорун байлап алгандан кийин андан кийин гана сокку жолдого Акбар Шакиров умтулган болсо, Мыктыбек Өскөнбаев каршылашына өзүнүн сол бутун алдырып мынтип эми оң бутун кошо алдырып койду. Бирок баштагыдай эле ушул оң кол менен кубаттуу соккуларды жолдону менимче токтотпошу керек жана албетте мынтип каптал соккулар бар жана Акбар Шакиров азыр болушунча ашыкпай туруп каршылаштын буттарын дагы байлап алууга адам таштап көрдү жана жок, азыр эч кандай ушул спортчулар Мыктыбек Өскөнбаев менен Акбар Шакиров бири-бирин бүттөт. Fight News ушул сайтынын чыгарган рейтинг боюнча учурда биздин веб уюмубуз 31 саптан 33 сапка түшүп калгандыгы эсиңиздерге салып өтөлү. Айтор биздин ушул веб уюмубуз барган сайын алдын көздөй чоң кадам секириктерди дагы жасап келе жатат. Алар алдыңкы ошол 2-3 жылдын ичинде алдыңкы ошол 20-нын катарын толуктап калуусу дагы толук ыктымал. Ошол максат менен дагы эмне үчүн Мыктыбек Өскөнбаев тизе менен каршылашына сокку жолдоду жана бир упайды жеңишкенден кийин азыр Акбар Шакиров мелдешти уланта алат деп дагы ишенгибиз келет. Канча дагы азыр болушунча кылдаттык менен мелдешти өткөрүү бул
болушу керек. Жана мына ушундай беттеш керек болчу. Чындыгында кубаттуу соккулар алардын ар бири. Спортчулар үчүн жеңиш болсо ийгиликтүү жүрүш дагы алып келет. Баршакиров каршылаштын голун кайрууга дагы мүмкүнлүк көрдү, бирок андан эч кандай жыйынтык чыккандан кийин 3 бурчтукка алууга умтулат. Мыктыбек Өскөнбаевдин башкы максаты каршылашына мынтип кубаттуу соккуларды өткөрүү. Жана Акбар Шакиров астына жат кел дагы соккуларды жолдо деп дагы аны чакырат. Жана сокку бар. Айтор экинчи раундтун ошол соңку көз ирмемдери чындыгында бир аз ошол кызуулугун арттырып барат. Жана спортчулар бул ошол өздөрүнүн кармаштарында ийгилик жаратууга дагы толугу менен мындан ары дагы умтулуулары кажет десек туура болчу. Байкайбыз. Жана алардын Закончился второй раунд. арбир кармаштарын жеңиш үчүн дагы ийгиликтүү кадамдар таштоосу керек. Экинчи раунд дагы соңуна чыгат. Чындыгында эки ошол күрөштүн чеберлери десек болот. Бири грэпплинг, бири jiu-jitsu менен алар бизге үчүнчү раундда дагы көрсөткүлөрү бар. Демек, үчүнчү чечүүчү раунд жана спортчулар эми кылдаттык менен бул бөлүктү башташты. Даун Мыктыбек Өскөнбаевден жолсом ошол бүркүт Орелдон каршылаштын үстүнөн ачыкпастан ошол үстөмдүгүн жүргүзүүгө дагы бара өтүп барат. Ал ортодо Акбар Шакиров кайрадан эле ошол өз адатынча тандашынын колдорун байлап алууга дагы ашыгууда. Ага канчалык деңгээлде ошол Мыктыбек жол берет байкайбыз. Айтор эгерде эле бир бутун ошол каршылаштын үстүнө чыгарып ала турган болсо, анда абал таптакыр өзгөрүп кетиши ыктымал. Аны байкап турган Акбар Шакиров каршылашын бүтөт жана капталын кайыштыра Мыктыбек Өскөнбаев мынтип сокку жолдоп жатканын дагы көрүбүз. Албетте болушунча ошол соккуларды эртерээк дагы орундатуу керек. Балким колдон келсе ушул жерден мелдешти бүтүрүүгө мекендешибиз умтулуусу зарыл. Байкайбыз жана кубаттуу соккулар азыр бар. Колдоп кыйкырып жана Мыктыбек Өскөнбаев менен Акбар Шакировдун кармашы күч мекендешибиз үчүнчү ошол чечүүчү раундтун алкагында беттешти толугу менен өз көзөмөлүнө алып мынтип ашыкпай мелдешти дагы
көзөмөлдөп баштайт. Ал эми Акбар Шакиров барган сайын баштагыдай атаандаштыкты көрсөтүүдөн бир аз тайсалдап калды. Каршылашынан ушул кабыргаларын кайыштырган соккулары жеп алгандан кийин эми муну психологиялык жактан дагы тажикстандык спортчуда бошонуу болот. Аны толугу менен азыр колдонот деп ишенебиз. Кубаттуу эки сокку бар жана мынтип атаандашы толук түрдө колдорун дагы ачып берди. Ал эми Мыктыбек Өскөнбаев. Убакыт бар, андыктан ашыкпай ишенимдүү болушу керек. Дагы каршылашынын кабыргаларын ачкандан кийин мынтип кайыстыра соккуларды жолдоосун токтотпойт. Албетте сокку артынан сокку жолдоп жатканда көрдөбүз. Бул жөн гана сокку эмес, бул Акбар Шакиров үчүн ушул мелдештен кийин бир эмес бир нече күн дагы аны сыздатып жүрүүчү ошол кичүү травма десек дагы, жаракат десек дагы болот. Байкайбыз, убакыт аз калды жана Мыктыбек Өскөнбаев соңуна чейин каршылашынан өз үстөмдүгүн жүргүзүүсүн токтоткусу келбейт. Албетте бет түшүн көздөдө кубат соккуну өткөрө алды жана мына ошол жерден эми тажикстандык Акбар Шакиров топтолгон букту чыгаруу үчүн мынтип соңку көз ирмемдерде соңку секундаларда өзүнүн соккуларын жолдоп көрдү жана мелдешчиликти алды. Биз эми ошол калыштардын дагы чечимин күтөбүз, бирок бул жерде эми ошол үстөмдүк чындыгында эле Мыктыбек Өскөнбаевдин көзөмөлүндө болду. Дагы ушул Амир Прайд болсо керек, менимче же болсо жөн гана Амирдер балким. Амир клубунун ушул өкүлү Мыктыбек Өскөнбаев калыстардын чечими ал үчүн дагы ошол чечилерин күтсө болчудай. Жергиликтүү элдер кубанат сүрөң калат. Единогласным решением судей победу одержал Өскөнбаев. Жана калыстардын бирдиктүү чечими менен жеңишке жеткен Мыктыбек Өскөнбаев жолсон ушул Орел деген кайманатка ээ болгон спортчуну жеңиш менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ага мындан арка мелдештеринде дагы ийгиликтерди каалайбыз. Дагы биз болсо алдын көзгө кадам таштап кийинки беттешти күтөбүз. Итак, слева от меня боец весовой категории 61 килограмм, рост 170 сантиметров, ему 27 лет. Мастер спорта по ММА, чемпион Кыргызстана по боксу, чемпион Кыргызстана по ушу санда. Профессиональный рекорд 3 победы до поражения 0 ничьи. Команда Атила. Тренер Микки Халыгулов. Боевой псевдоним Чагаев. Кудайбердиев Руслан. И его соперник в красном углу, весовая категория 61 килограмм, рост 170 сантиметров, ему 19 лет. Чемпион Узбекистана по рукопашным боям. Команда Мангуст, Узбекистан. Тренер Тугизбаев Мансур. Встречаем Нурмурада Курбанали. 61 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги кезектеги беттеш Өзбекстандык Курбанали Нурмурадов менен ага каршы Руслан Кудайбердиев. Биздин мекендешибиз 27 жашта. Ал бокс боюнча жана ушу санда боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону жана профессионалдык рингде 4-5 иш өткөрүп үчүндө жеңишке жетип бир рет жеңүү жазасын тарткан спортчу Атила спорт клубунда калык Микки Калыковдун кол алдында машыгып келет жана анын ушул спорттогу кайманаты Чагаев, Кайсыл Чагаев деп турган болсок, менимче ушул өзбекстандык
кылмышкер Руслан Чагаевга карата дагы коюлуусу болуп ыктымал. Ал анткени ошол бокс боюнча дагы өлкө чемпионаты алган жана анын канчалык деңгээлде ошол кубаттуу соккуларды жолдой ала турганын дагы байкап көрөбүз. Азырынча жерден Курбанали Нурмурадов толугу менен мекендешибизди өзүнө киргизгүсү дагы келбейт. Бирок чындыгында бокс ошол анын коюлган кубаттуу түз соккулары бар экенин дагы көрүүдөбүз. Каршылашы өзбекстандык 19 жашта, боюнун узундугу 170 сантиметр. Ал Рахман спорт клубунда Ботур Рахмановдун колунда башып берген Курбанали Нурмурадов жана бетеш болушунча ушул курч мүнөздө башталгандагы көрүүдөбүз. Жана Руслан Кудайбердиев сокку артынан сокку жолдоп өзүнүн үстөмдүгүн көзөмөлдөн жүргүзүүгө азыр бардык жагынан ашыгат жана анын ушул каалаган өзү каалагандай соккуларды өткөрүп жатканда көрүүдөбүз. Ага ошол өзбекстандык Курбанали Нурмурадов жол берет. Айтор ыңгайлуу абалды катмап алды. Эми кезек менен соккуларды дагы жолдоп турат дагы Руслан Кудайбердиев. Каршылашына мынтип кубаттуу соккуларды бирде оңдон, бирде солдон капталдарына, кабыргаларына жолдоп көрдү. Айтор анын эми ошол Руслан Чагаев деген дагы ошол кайманаты жөн болбойт. Айтор бизде Тайсан бар болчу, ал канатка келбек, ал эми Чагаев бул Руслан Кудайбердиев экен. Демек жөн жерден ошол мындай кайманаттар жарала бербесин дагы жакшы билебиз. Дагы Руслан Кудайбердиев каршылашын октагондун торуна такап алып дагы да болсо кубаттуу соккуларын жолдоого толугу менен даяр болчу. Бирок Курбанали Нурмурадов дагы ошол оңой олтоң жо эмес экенин көрүүдөбүз дагы. Ой спортчулар болушунча бири-бирин калчап көрөт. Бирде оңго, бирде солго жана бири М1 деген чолок шем кийсе, бири UFC деген чолок шемдерди кийген спортчулар албетте мынтип өзүлөрүнүн мыктылыгын дагы көрсөтүүгө умтулушат. Ал ортодо Руслан Кудайбердиев кулап калган жерден көккө бүттүрүү дагы туруп кете алды. Демек анын чындыгында эле ошол бүгүн жеңишке болгон каалоосу дагы күч болуп турганын көрүүдөбүз. Кайрадан эле капталдарды кайыстыра жолдонгон муштар, андан ары бирде оңдон, бирде солдон атаандашынын тынчын алгысы келет. Курбанали Нурмурадовго кандай туруштукту азыр атаандашы кандай каршылыкты көрсөтөрүн дагы байкайбыз. Бүтүүдө жана каршылашын мынтип калган 15 секунддун ичинде эми байлап алуудан башка аргасы жок. Чындыгында эле азыр Курбанали Нурмурадовдун 6 секундда калды дагы. Албетте мынтип бул раундтан башып алгандан кийин эс алуу керек жана чыканак менен соккуларды жаткан абалда жолдогонго болбойт деген көрсөтмөнү дагы калыс эскертип коюшу керек. Второй раунд. Экинчи раунд жана
Тажикстандык спортчу бул ирет каршылашына соккуларды жолдо көрөмөгөн. Аны тегдауга Руслан Кудайбердиев кетирип, кайрадан эми ошол биринчи раунддун башындагыдай көрүнүш каршылашын басып алып жерге жигитип алгандан ары анын ушул үстү тарабынан кубаттуу соккуларды жолдого дагы ашыгып көргөн болчу. Байкайбыз болушунча ашыгышкан жок. Өзлөрүн ээн эркин сезишет жана Курбанали Нурмурадов. Болушунча салкын кандуулук менен дагы беттешти өткөрүп жатат Руслан Кудайбердиев. Кирип барат ички лоу-кикте. Багыттады, бирок кубаттуу тамай дагы эмес. Ашыкча ошол соккуларды, тепкилерди жолбой чың алган, эсептелген муштар, соккулар керек жана каршылашынын бир соккусуна 3 муш менен жооп берет. Андан ары каршылаш мыкты окуй алган дагы буту менен тосуп алган, бирок тегдаунга жетер замат эле аны дагы монтуп толугу менен өз көзүмөн эле алууга дагы умтулууда жана Нурмурат Курбанали. Каршылашынын астында жаттагы коргонууга умтулат. Өзеки сокку Курбанали Нурмурадов. Каршылашынын колдорун байлоодон башка аргасы жок дагы Руслан Кудайбердиев. Чындыгында эле ал ошол Чагаев сыяктуу өзүнүн кубаттуу соккулары менен каршылашынын тынчын алгачкы раундтан бери алып келет жана Руслан Кудайбердиев кандай жоопту берерин дагы байкайбыз. Азыр ашыкпай гана өзлөрүнүн мыктылыгын көрсөткүлөрү дагы келет. Байкап көрөбүз, ашыгышпайт, каптал соккулар, түз соккулар, анын бардыгын спортчулар орнотууга даяр жана каршылашын бет тушун көздөй кубаттуу соккуларды Руслан Кудайбердиев жолдойт. Коргонуудан башка Курбанали Нурмурадов азыр чара жок. Ал кармаш уруш боюнча ушул алектенип машыгып жүргөн болсо биздин мекендешибиз бокс боюнча жана Ушисандия боюнча ошол буту дагы колу дагы аныкы бирдей иштейт десек болот. Дагы кайрадан эле мынтип каршылашына эми жалгыз кубаттуу соккуларды жолдой турган өзүнүн абалына келип калат. Ал эми убакыт болсо жарым мүнөттөй жана жарым мүнөттүн ичинде чечүүчү бир жүрүштөргө барбасам да биз сөзсүз түрдө ушул спортчулардын ортосундагы кармаштын үчүнчү чечүүчү раундундагы көрүшүбүз толук ыктымал. Закончился второй раунд. Экинчи раунд дагы соңуна чыгат. Чындыгында Руслан Кудайбердиев
үстөмдүгүн жүргүзүүсүн токтоткон жок. Ал эми Курбанали Нурмурадов ал мыкты коргонду токтоткон жок. Алда 3-чү раунд бар. Жана тип биз чечүүчү бөлүккө дагы келип жеттик. 3-2 бөлүктөн ушул өзүнүн мыктылыгын Чагаев деген кайманатка конгон Руслан Кудайбердиев токтоткон жок. Ал эми өзбекстандык Курбанали Нурмурадов ал чыныгынан ошол соккуларды көтөрө алган, көздөгөндөн кайтпаган мушкер экенин дагы көрүп турабыз. Канча дагы бул 3-чү раунддун алгачкы ана бөлүгү жана анын жүрүшүндө беттеш толугу менен өзгөрүп кетиши толук ыктымал. Тизе менен азыр Руслан Кудайбердиев мынтип кезек менен дагы соккуларды өткөрүп атат. Өзбекстандык Курбанали Нурмурадов эми гана каршылашын ашыра чабуудагы көксөгөн, бирок ага Руслан жол берген жок. Айтор эми гана каршылашын көтөрүп чабам деп анын жыйынтыгында өзбекстандык мушкер өзү астында 19 жашта. Ал ушул 61 килограммга чейинки салмак чемирдикке беттеш өткөрүү үчүн рингке чыкканда айтсак болот. Эки мушкер тең, салмагы таза. Биздин мекендешибиздики 59 килограмм болсо, анын каршылашыныкы 58 килограмм болгон таразага түшкөндө. Жана чыныгынан ушул спортчулардын салмагы ашпай, тескерисинче жетпей келгендери бул кубандырарлык нерсе дагы болчудай. Ал эми байкап көрөбүз дагы. Бокстун чеберчилигин көрсөттүк Руслан Кудайбердиев. Ушат капталына, андан бетине жолдонгон 2 сокку дагы бул ирет эми түз эле 2 кол менен тең каптал муштарга барат. Атаандашынын ушул беттештин бүтөрүнө 2 мүнөт калганда толугу менен мынтип жерге басып алып үстөмдүгүн жүргүзүүсүн дагы тоткон жок. Руслан Кудайбердиев айтор жалгыз кубаттуу ушул соккуну жолдонун чебери. Андан эми жүргүзөт дагы. Ой бали Руслан Кудайбердиев азыр каршылашынын ушул колду кайрып кетип болгон аракетинен дагы котулуп чыгып кетти. Алды дагы эми Курбанали Нурмурадовго калган ушул 1 мүнөттүк убакыттын ичинде баштагыдан дагы ушул 2 эсе курчтук менен жоопторун берүүсү керек. Байкайбыз ашыкпайт. Жана
жок. 10 секундалык убакыт калды дагы биз калыстардын ушул бирдиктүү чечимин дагы көрүүгө тура келет. Курбанали Нурмурадов менен Руслан Кудайбердиев жана албетте мынтип мелдеш жыйынтыкталгандан кийин эки спортчу тең. Главный тренер бойцовского клуба Атила Микки Халгулов. Албетте тартуулашты. Ал эми чечимдер кандай ушул чыгат бул көрөлү. Единогласным решением судей победу одержал Кудайбердиев Руслан. Ооба, чындыгында Руслан Кудайбердиевге татыктуу жеңиш ушул беттештин жүрүшүндө өзүнүн үстөмдүгүн толук түрдө көрсөтүп алды. Курбанали Нурмурадовго өзгөчө ошол коргонуш үчүн өзүнүн атаандаштыгын көрсөтүп алган үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы биз мекендешибизге кийинки мелдештеринде дагы жалаңган жеңиштерди каалайбыз. Өзбекстандык спортчулар ийгиликтерди каалап кийинки мелдештерди бет алабыз. Итак, слева от меня боец весовой категории 77 килограмм, рост составляет 180 сантиметров. Мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта по ММА, победитель WF Pro Fight 13, двухкратный чемпион Москвы по боевому самбо, профессиональный рекорд 3 победы, 1 поражение, 0 ничьи. Команда Suluktu Team. Тренер Дмитрий Жураев, боевой псевдоним Гладиатор. Мансура Эркинбек. И его соперник в красном углу, весовая категория 77 килограмм, рост 176 сантиметров. Ему 24 года. Он является чемпионом Республики Таджикистан по вольной борьбе. Серебряный призер Сахтиянской области по боксу. Бронзовый призер чемпионата Республики Таджикистан по ММА. Профессиональный рекорд. 3 победы, 1 поражение, 0 ничьи. Команда Soft Fighter. Тренер Абдузуфузов Шафат. Чихонзада Махсуд. Эки спортчунун тең ушул жетиштүү түрдө көрсөткүчтөрү бар экен. Демек, өзгөчө беттешкүл процесс болот. 77 килограммга чейинки салмак чембирдик жана Эркинбек Мансуров тууралуу айта турган болсок, 23 жашта самбонун кармаш уруштуру боюнча башып келет. Ал WF Pro Fight 13 турниринде жеңүүчү атыккан жана көчүрмө самбо боюнча Москва шаарынын 2 жолку чемпиону. Профессионалдык рингде 4 беттеш өткөрүү үчүн жеңишке жетсе, биринде жеңилүү ызасын тартып калган спортчу Suluktu Team спорт клубунда Дмитрий Жороевдун кол алдында машыгып келет жана кайман аты ошол Гладиатор деген экен. Гладиатор эми ошол байыркы Римдеги ошол элдин арасынан чыккан жолсо ошол колго түшүп калгандардын арасынан чыккан баатырлар болуп, алар аренада баатырлар менен жолсо жаныбарлар менен дагы урушуп келген. Демек, Гладиатор деген кайманатты Эркинбек Мансуров жөн жерден көтөрүп жүрбөйт деп ишенебиз. Дагы Максут Үмүтханзада менен тааныштырып өтөлү. Максут Үмүтханзада 24 жашта, тажикстандык спортчу, боюнун узундугу 176 сантиметр. Ал эркин күрөш боюнча Тажикстандын чемпиону жана Сагди областынын бокс боюнча күмүш байгесинин дагы ээси. 2018-жылы ММА боюнча Тажикстанда өткөн мелдеште жеңүүчү аты алган жана эркин күрөш анын бокска караганда менимче күчтүүрөөк көрүнөт чыгар. Канча дагы эми самбо менен ошол барбанын дагы тирешит. Бирок менимче Эркинбек Мансуров ошол жерден мелдешти бүтүрүүгө дагы толугу менен умтулат жана каршылашынын ушул жерден тартышы керек болушунча өзүнүн күчүн дагы аябасуу керек эле. Бирок Максут Үмүтханзада
Умханзода же Уйханзода айтор белгисиз. Ал дагы атаандаштар эле профессионал рингде 4 бетте өткөрүп 3 эле жеңишке жетсе, бир жеңүү жазасын тарткан Абдузуров менимче Абдузуров Шавхаттын кол алдында Сокфайтер клубунда машыгып келет жана чындыгында эле эки спортчунун тең ушул берген көрсөтмөлөрү мыкты жана Эркинбек Мансуров жолсо гладиатор. Чындыгы эле самбонун чеберлери сыяктуу каршылашын колун ушул кайрып кетүүгө дагы каршы көргөн, бирок болушунча ушул акылдаттык менен абайлоо менен дагы беттештүү өткөрүү зарыл болсо каршылашы спорттун бир эмес, ушул эки түрүнөн дагы машыгып керек болсо ушул бокс боюнча дагы Сагди областынын биринчилигин жеңип алган экен. Ал эми эркин күрөш боюнча Тажикстандын чемпиону атыккан Максут, андан ары жекеме-жекеме тепе бетме-бет боксташууда каршылашынан ушул жеңилип калып жаткандай көрдүбүз, бирок анын эркин күрөшү ушул ордунда экен дагы байкоодобуз. Демек Максут Умханзода азыр каршылашына толугу менен колдорун байлатып алгандан кийин кандай ушул кадамдарга кандай ишеничтүү жүрүштөргө барарын дагы байкайбыз. Жеңишке жетүү дагы ой менен келбесин жакшы билебиз. Ашыгышпайт жана Бали Эркинбек Мансуров мынтип көксөгөнүнө дагы жетет. Чындыгында эле өзгөчө беттешти өткөрүп кое алды. Каршылаштын ошол мелдештин башында эле толугу менен гладиатор өз көзөмөлүнө алганын дагы көргөнбүз дагы. Мынтип азыр Эркинбек Мансуров биринчи раунддун бүтөрүнө жарым мүнөттөй убакыт калганда унтуп 3 бурчтук менен дагы жеңип алды. Айтор канча дагы жеңишке ошол ишенимдүү түрдө жеткен гладиаторду биз жеңиш менен чын жүрөктөн куттуктайбыз дагы. Алдыны көздөй кийинки беттештерди көздөй бет алабыз. Алдыда дагы бизди ушул мыкты беттеш күтүп турат деп ишендире айтсам болот. Об этом бою в первом раунде за 4 минуты 28 секунд удушающим приемом победу одержал Мансуров Эркинбек. 4:28 секундада жеңишке жеткен гладиаторду биз жеңиш менен куттуктайбыз жана кийинки мелдештеринде ага жеңиштерди каалап кетмекчибиз. Слева от меня боец синего угла весовой категории 66 килограмм, росту 68 сантиметров. Ему 24 года. Он является мастером спорта по ММА, чемпион Кыргызстана по ММА, чемпион Азии по ММА. Профессиональный рекорд 7 побед, 3 поражения, 0 ничьи. Бойцовский клуб Академия ММА Гермес Профи. Тренер Ниязахунов Руслан Александр Воинов.
Абдикаров Алимардан. Так, справа от меня боец в красном углу, весовая категория 66 килограмм, росту 66 сантиметров, ему 25 лет, мастер спорта по боевому самбо, победитель Республики Таджикистан по боевому самбо, бронзовый призер чемпионата Республики Таджикистан по ММА, профессиональный рекорд 3 победы, 0 поражения и 0 ничьи, команда Рудоку, тренер Рачабов Хасан. Встречаем Мавлянов Кобилчан. Aysa seriyini. Demek biz özgöçö degenibиз мына ушул мекендешибиз Алимардан Абдыкаровдун дагы рингге чыгуусун айткан болчубуз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Алимардан Абдыкаров өзүнүн салмагындагы Кыргыз Республикасынын эң мыкты ушул мушкерлеринин дагы бири. Ал Fight Time'га же болбосо ушул Шердокко чейин кирип барган спортчу. Бул эми ушул Алимардан Абдыкаров тууралуу дагы биз баштайбыз. 24 жашта, албетте ушул өзүнүн курагында мыктылардын бири десек болот. Ал боюнун узундугу 168 сантиметр. Ушул Кыргыз Республикасынын ММА боюнча чемпиону жана ММА боюнча Азиянын дагы чемпионаты калган Алимардан Абдыкаровго каршылыкты Кабилжон Мавлянов кандай көрсөтөм деп келгени белгисиз. Жана биз мекендешибизди мынтип мактап бүткүчө эле ага коргонууну кое албай калган дагы Өзбекстандын, Тажикстандын спортчуну көрө алдык. Чындыгында эле Алимардан Абдыкаров менимче ушул жергиликтүү элдин дагы бирин кызытуу үчүн келген жакшы билебиз. Мекендешибизди жеңиш менен куттуктайбыз. Ал профессионалдык рингде менмин деген күчтүү спортчулар менен дагы кез келип жүргөн. 15 жаш өткөрүп анын 7-синде жеңишке жетип 3 ирет ошол жеңилүү ызасын дагы тарткан. Демек Алимардан Абдыкаровдун бул кармашы дагы өзгөчө болду. Техническим нокаутом победу одержал Абдыкаров Алимардан. Чындыгында биз Алимардан Абдыкаровдун жеңишке жетерине эч кандай шек жок болчу, бирок мынчалык эрте деп дагы күткөн эмеспиз. Кабилжон Мавляновдун дагы ошол буга чейинки жеткен ийгиликтери терең болчу, бирок албетте ким менен кез келгенин эми гана түшүндүү болушу керек. Мекендешибизге алдыңкы беттештеринде дагы ийгилик каалайбыз. Дагы биз ушул кийинки беттештерде бет алабыз. Итак, уважаемые зрители, перед вами бой за пояс чемпиона WS Nation. За пояс, дорогие друзья. Получалар болсын. Итак, слева от меня боец в синем углу. Весовой категории 77 килограмм, рост 180 сантиметров. Ему 23 года. Мастер спорта по ММА. Мастер спорта по ногогрэпплингу. Мастер спорта по валидудо, победитель WF Pro Fight 14, 15 и 18. Профессиональный рекорд 6 побед, 2 поражения, 0 ничьи. Команда Амир. Тренер Махамов Сагын. Алибек Наркул Улу. Справа от меня боец в красном углу, весовой категории 77 килограмм, рост 180 сантиметров. Ему 21 год. Мастер спорта по джиу-джитсу, победитель международного турнира по ММА, серебряный призер чемпионата Таджикистана по грэпплингу, чемпион Таджикистана по джиу-джитсу, профессиональный рекорд 2 победы, 1 поражение, 0 ничьи, команда Рудоку, тренер Рачабов Хасан. Бехрузи Тогири! Бойцы в середину. Демек ушул WF Pro Fight'ын убактылуу куруу үчүн болгон кармаш жана 77 килограммга чейинки салмак чембирдикте Алибек Наркул уулу рингге жыгарын жакшы билгенбиз. Буга чейин дагы жарыс алып келген жана Алибек Наркул уулу 23 жашта. Ал ММА боюнча спорт чебери, нага грэпплинг боюнча жана валидудо боюнча
спорт чебери атты алган. Ошондой эле VF Pro Fight 14, 15 жана 18 мелдештеринде жеңишке жеткен Алибек Наркул уулу профессионалдык рингте 8 бетте чөткөрүү алтысында жеңишке жетип, эки ирет жеңилүү ызасын таткан. Ал азыр мелдешти ишенимдүү баштагандагы көрүп турабыз. Амир спорт клубунда ушул машыгып келген спортчу Алибек Наркул уулу, анын спорттогу кайман аты жок. Тахири Бехрузи, тажикстандык 21 жаштагы спортчу, салмагы 77 килограмм, боюнун узундугу 180 сантиметр, jiu-jitsu боюнча спорт чеберчилигине талапкер, эл аралык MMA боюнча ошол турнирдин жеңүүчүсү жана греплинг боюнча Тажикстандын күмүш байгесинин ээси. Ошондой эле 2015-жылы Тажикстандын jiu-jitsu боюнча жеңүүчүсү болгон. Демек, ошол партерде жерде өзүн суудагы балктайсы, суудагы толук ыктымал профессионалдык рингте 3 бетте чөткөрүү, 2 ирет жеңишке жетип, 1 ирет жеңилүү ызасын тарткан Хасан Рачабовдун кол алдында Рудоки спорт клубунда машыккан Тахири Бехрузи азыр Алибек Наркул уулуна кандай? Кандай каршылыкты көрсөтүүнү көздөп турганын дагы байкап көрөбүз. Канча дагы Алибек Наркул уулу мынтип сокку артынан сокку жолдоп көрөт жана өзүнүн бактысын, өзүнүн жеңишке болгон умтулууларын ушул жерден көрсөтүүгө дагы толугу менен ашыгат. Байкайбыз, ашыккан жок. Болушунча Алибек Наркулов өзүн салкын кандуу кармайт жана анын ишенимдүүлүгүн дагы байкап көрөбүз. Кантсе дагы Алибек Наркулов болушунча өзүн салкын кандуу кармап ошол мелдеште чоң гана көргүсү келет. Бали. Чындыгында Алибек Наркул уулу мынтип каршылашынын үстүнөн мелдештин башында эле үстөмдүгүн жүргүзүп баштагандагы соңунда дагы ошол ишенимдүү жеңишке жетүүгө бардык жагынан даяр экенин көрсөтүп койду Тахири Бехрузи. Ушул каршылашына карата кандай айламал ойлоп табындагы көрсөткөн жок болчу дагы VF Pro Fighttын убактылуу курун Алибек Наркул уулу тагынат биздин желекти коюп анын үстүнө саждар кылып ушул жеңиши менен тең бөлүшүүгө даяр экенин дагы көрүүдөбүз. А в этом бою технический нокаут в первом раунде за 3 минуты 6 секунд победу одержал Алибек Наркул. Жана монтук мас менен жеңишке жеткен Алибек Наркулун биз жеңиш менен куттуктайбыз. Кадырман мекендештер, бул ушул Лейлек районунун Исфана шаарында өткөн VF 78 Pro Fight 33 мелдеши болду. Биз бардык жеңүүчүлөрдү аныктап алдык жана биз сиздер менен ушул жерден коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Кайрадан амандашканга чейин бар болуңуздар, спортту сүйүңүздөр жана спорт менен машыгыңыздар. Мындан ары дагы ушул мыкты спорттук берүүлөрдү НТ Спорт телеканалынан көрүп, биздин телеканалда кала бериңиздер. Амандашканга чейин.